Саламатсыздарбы? Сиздерге эки буклет жөнөтүп жатамын. Бирөөсү баракча, бул жумуш орундарында КДВну жана анын ичинде COVID-19 тарабынан пайда болгон ооруларды алдын алуу чаралары тууралуу маалымат алып таанышсаңыз болот. Маалымат кыргыз тилинде жана орус тилинде. Негизинен бул жерде сиздер көп топтолгон жерге барбашыңыздар керек, топтолгон жерге. Анан коронавирус боюнча эгер сурап билүү телефондор керек болсо 0312 32 32 02. Жумушту дагы аралыктан үйдө уюштуруп мүмкүнчүлүгүн карап көрсөңүздөр эң жакшы болот. Андан кийинки брошюра бул кош бойлуулар үчүн эскертме. Кош бойлуулар дагы өздөрүнү сактоого жоопкерчилигин өз мойнуна алыш керек. Себеп ал өзү үчүн жана болочокто ымыркай үчүн жоопкерчиликтүү. Кош бойлуулар Кыргызстан боюнча обсервация катары белгиленген төрөтүүлөрүнө байланышса болот. Бул жерде телефондор бардыгы бар. Ушул буклетте жана анын тышкары кош бойлуулар эмне кылыш керек? Алар сөзсүз өзүнүн үй бүлөлүк медицина кызматкери менен дайыма байланышта болуш керек. Кайсы учурда УЗИге түшүш керек, кайсы учурда тест тапшырыш керек, баардык маалыматты үй бүлөлүк медицина борбору менен байланышып турат. Жана өзү шектенүү, сас тумоо ысымал белгилер пайда болгон болсо, сөзсүз өзүнүн мед кызматкерлери, жооптуу мед кызматкерлери менен байланышып маалымат бериш керек. Өз алдынча төрөт үйүнө, бөлмөсүнө кайрылбай эле коюш керек. Сөзсүз байланыш менен болуш керек. Андан кийин балага дагы эгерде шектенүү болсо, балага да коронавируске каршы коронавирусту аныктоо үчүн тест жасалат. Эмизгенде дагы эмизүү үчүн эгерде именно ушул COVID-19 карата тест оң болгон болсо, анда ал гигиена эрежелерин сактап туруп, сүтүнү сабап бериши керек.